Кутмандуу кечиңиздер менен эфирде жаңылыктар кызматы, студияда Каныбек Асанкараев жана Мира Шукуралиева. Алгач бул чыгарылыштан кыскача. 2-1 Аскарбек Шадиев бир эле убакта депутаттагы биринчи вице-премьер дагы. Өкмөттө депутаттык мандаты бар атка минери пайда болот. 2 жашар баланы ичке тепкен киши 2 айга тергөө абагына камалды. Шектүүнүн күнөөсү далилденсе, ал 5 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Үчүнчү өлкөдөн кирип жаткан товарларга бирдиктүү көзөмөл. Толкунбек Абдыгулов Кыргызстан менен Казакстандын өкмөттөрү эмне жөндө макулдашканын айтып берди. Сүйүнчү, Кыргызстандын жаш хоккейчилери АКШнын Чикаго шаарында өткөн эл аралык турнирде чемпион аталды. Эки жумадан бери бош турган биринчи вице-премьер министрлик кызматка депутат Аскарбек Шадиевдин талапкерлиги көрсөтүлдү. Бул маселени бүгүн жогорку кеңештеги тармактык комитет карап, бир добуштан жактырды. Эртең жалпы парламент колдоп берсе, Аскарбек Шадиев мындан ары бир эле учурда өкмөт мүчөсү дагы, депутат дагы боло алат. Анткени буга баш мыйзам жол берет. Бирок азыркыга чейин Конституциядагы берененин ишке ашышын жөнгө салган мыйзам кабыл алына элек. Андыктан депутат өкмөт мүчөсү болгон маалда маянаны кайдан алары, кайсы маселелерде добуш берүүгө укуктуу, ишеним кат бере алабы деген суроолор жоопсуз калууда. Кененирээк Элизат Эркинтур айтып берет. Буга чейин биринчи вице-премьер министрлик кызматты Толкунбек Абдыгулов аркалап келген. 2 жума мурда өкмөттө кадрдык орун алмашуулар болуп, ал кызматынан төмөндөтүлүп вице-премьер министр болуп калды. Ал эми анын ордуна талапкер сунуштоону Конституциянын 5 беренеси күчүнө киргенге чейин күтүүгө туура келди. 1 декабрдан тарта баш мыйзам толук кандуу иштей баштады. Ага ылайык өкмөт башчылыкка же биринчи вице-премьер министрликке дайындалган жогорку кеңештин депутатынын мандаты сакталып калат. Бул мүмкүнчүлүктү биринчилерден болуп эл өкүлү Аскарбек Шадиев пайдаланууда. Конституция күчүнө толук киргенден баштап, мен ойлойм, биз бул мүмкүнчүлүк менен пайдаланышыбыз керек. Мен ойлойм, Аскар Алимбаевич парламент менен өкмөттүн ортосунда дагы жакшы иштерди алып барат. Андан тышкары өкмөттө тек маселелерин кураторствосын алат, бүт ошо тек маселелерин, топливно-энергетический комплекс. Сиз кантип ойлойсуз, Минэнергоны биз кайрадан эметишибиз керекпи же азыркы ошол жанагы ситуация, Нацэнерго холдинг ошолор менен бул туура деп эсептейсизби? Бүгүнкү күндөгү Энерго холдинг жана иштегенине кыска эле мөөнөт болду. Менин оюмча жаман эмес иштеп жатышат. Бир топ алдылары койгон максаттары бар. Убакыт беришибиз керек. Кыргыз Энерго холдинг түзгөндө 18 миңден ашык акционерлер четте калып кеткен. Биздин жарандарыбыз. Мен ошондо суроо бергем, алар четте калып дивиденд кандай тийбей алат? Ушул акция алган учурда тармактан да четтеп калды да. Ушул маселени изилдеп туруп, эмне кылабыз, кандай кылабыз? Же Кыргыз Энерго холдинг алардан сатып алабы акцияны, эмне кылабы деп жол жобосун издеп көрсөңөр жакшы болот да. Мен сунуш катары айтат элем, Аскар Алимбаевдин энергиясы да, күчү да, тажрыйбасы жетет. Бул кишини тектеле бербей, бул кишини чек ара маселесин да карасак жакшы болмок да. Себеби бул киши губернатор болуп иштеди, министр болуп иштеди. Энергиясы жетет деп ойлойм да, себеби жакшы ошо чек ара маселесин жакшы түшүнөт да. Сизде абдан жакшы поддержка болуп атат. Парламенттен катуу кетип баратканда бул кишини жибере коебуз. Ошону менен маселенин көбү саясий тухта чечилип калышы мүмкүн да. Конституцияда өкмөт башчылыкка же биринчи вице-премьер министрликке дайындалган депутаттын мандаты сакталып, добуш берүү укугуна ээ болот деп гана жазылган. Ал эми эл өкүлү бир эле маалда өкмөт мүчөсү болгон учурда кантип ишмердүүлүгүн жүргүзөрүн, маянаны кайдан, канча кызмат үчүн аларын аныктоо үчүн мыйзам кабыл алуу керек. Депутаттардын айтымында тиешелүү документти 1 декабрга чейин бүтүрүп койгондо суроолор жаралмак эмес. Мындан улам эми тармактык комитеттин мүчөлөрү мыйзам долбоорун өздөрү жазууну демиргелешти. Анда өкмөт мүчөсү болгон депутат кворумга кандай таасир тийгизет? Бирөөгө ишеним кат бере алабы? Кызыкчылыктар кагылышы болбош үчүн кайсы маселелерге добуш берүүгө тыюу салынары так даана жазылат. Сиздин эң негизги миссияңыз бул парламенттин табиятын жакшы түшүнгөн адам катары, өкмөттүн табиятын жакшы түшүнгөн адам катары ушул эки конституциялык органдын ишин баланска алып келүү.
парламенттик жыйындарда, парламентте иштешкенде өкмөттүн талабын коргоп, ал эми өкмөттүн жыйындарында сиз парламенттин талабын коргоп, баягы аларга кошулуп бизди сокпойчу, тескерисинче сөз алып сүйлөп, ал парламент туура айтып атат, кулак төшөйлү деп турмуз. Депутат Аскарбек Шадиевдин биринчи вице-премьер-министрлик кызматка талапкерлигин кароо көпкө деле созулган жок. Эл өкүлдөрү каалоо тилегин айткан соң бир добуштан колдоп беришти. Эми Шадиевдин кандидаттыгы эртең жалпы отурумда каралат. Элизат Эркинтур, Александр Симонов, НТС. Кыргызстан Казакстанга карата дүйнөлүк соода уюмуна жазган арызын кайтарып алат. Бул тууралуу бүгүн вице-премьер-министр Толкунбек Абдыгулов билдирди. Анын айтымында эки өлкө ортосундагы чек арада жаралган кырдаал боюнча жол картасына кол коюлган соң эл аралык уюмдун кийлигүүчүсүнүн зарылчылыгы жок. Ошол эле убакта Евразиялык экономикалык биримдиктин тышкы чек арасынан кирген товарларды 3 тараптуу текшерүү аракети качан ишке ашары белгисиз. Өкмөт мүчөсүнүн айтымында тиешелүү документте Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы өткөрмө бекеттерин эки өлкөнүн өкүлдөрүнөн тышкары ЕЭПтин башка мүчөлөрүнүн өкүлдөрү дагы көзөмөлгө алары көрсөтүлгөн. Эки өлкө ортосунда кол коюлган жол картасында дагы эмнелер камтылган жана кандай шарттар коюлган Мирбек Айтикеев айтып берет. Кыргыз жана казак өкмөттөрүнүн биргелешкен жумушчу тобу иштеп чыккан жол картасы 8 бөлүм жана 50 пункттан турат. Анда негизинен тышкы соода, бажы кызматынын иши, салыктык башкаруу, мыйзам бузууларды аныктоо, чек ара, ветеринария, өсүмдүктөрдүн карантини сыяктуу маселелер каралган. Өкмөт өкүлдөрүнүн айтымында бул эки тараптуу чечим болгондуктан аны ишке ашыруу үчүн бир катар мыйзамдар менен жоболорго өзгөртүүлөрдү киргизүү керек. Бул убакытты талап кылары анык. Бүгүнкү күнү бул жол картасында бул качан болот, кандай болот деген жок да. Бул бир нече жана мыйзамдарга өзгөрүүлөрдү киргизиш керек. Бир нече процедуралык нерселер камсылданыш керек да. Ошондуктан 1-2 айдын ичинде бул процедуралардын баары иштелип, анан ишке ачырылат да. Берден мен айтып кеткендей туура түшүнүш керек да, бул бир гана Кыргызстандын границасында эмес, бул бизге келген контрольный группаларда ошол Казакстандагы постторго да турушат. Казакстан 10 октябрда Кыргызстандан кирген товарларга көзөмөлдү күчөткөн. Анын натыйжасында биздин өлкөнүн дыйкан фермерлери өндүргөн өсүмдүктөр менен эт, сүт азыктарын алып кирүүгө тоскоолдуктар жаралган. Ал эми сүт, тамак аш, кондитердик азыктарды чыгарган бир нече ата мекендик өндүрүүчүлөр санкцияга кабылышкан. Вице-премьер-министр Толкунбек Абдыгуловдун айтымында жаңы талапка ылайык бул ишканалар кайрадан сертификациядан өтүүсү керек. Санкция болгон биздин жеке компаниялар эмне болот депчи, бул компаниялар кайра сертификация өтүп туруп, кайра соода кылганга жол ачылат да. Мындан тышкары биз дополнительный список бергенбиз да. Российский Федерацияга да, Казакстанга жалпысынан ошо предприятиялардын саны 43гө көбөйөт да. Чек арада текшерүүнү күчөткөнү үчүн Кыргызстан Казакстанды ЕАЭПтин эрежелерин аткарбай жатат деп айыптаса, коңшу өлкөнүн өкмөтү Кыргызстанды экономикалык мейкиндиктин аймагына Кытайдан аткезчилик менен товар киргизип жатат деп күнөөлөгөн. Ошол эле учурда биздин өкмөт Казакстандагы бул маселеден четте калбаганын билдирген. Өкмөт өкүлдөрү бул көрүнүштө Кытай менен ЕАЭПтин башка өлкөлөрүндө бажыдан өткөн товарларды саноонун принциптери башка болгону менен түшүндүрүшүүдө. Мындан улам эки өлкө тең эсептөөнүн бирдиктүү ыкмасын иштеп чыккан жатыптыр. Берден жана Кыргызстан болобу, Казакстан болобу эки мамлекетте жана Кытай менен национальный информацияны салыштырганда, бул жана Кытайда принцип стоимостной болуп атат да, биздики кичине башкараак болуп атат. Андан тышкары Толкунбек Абдыгулов келишимге ылайык Кыргызстан бүткүл дүйнөлүк соода уюму жана Евразиялык комиссияга жолдогон арызын кайтарып алаарын кошумчалады. Ошондой эле учурда өкмөттүк комиссия 2 айга чукул чек аранын жабылуусунан улам келтирилген чыгымдарды эсептөөнүн эрежелерин иштеп чыгып жатканы кабарланды. Мирбек Айтикеев, Бакыт Кошалиев, НТС. Коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү зарыл. Бул тууралуу бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков башкы прокурор Индира Жолдубаеваны кабыл алуу учурунда билдирди. Мамлекет башчысы коомдо укук коргоо, күч жана сот органдарына коррупциялык иштер боюнча көп нарушчулуктар бар экенин белгиледи. Мындан улам прокуратура мамлекеттик мекемелердеги коррупцияга каршы тынымсыз жана келишпес күрөш жүргүзүп, мыйзамдуулуктун жана укук тартибинин сакталышын
катуу көзөмөлгө алышы керек дейт президент. Ошондой эле мыйзамдардын так жана кыйшаюусуз аткарылышын катуу көзөмөлдөп, коррупция каршы күрөштү күчөтүү керектиги айтылды. Өз кезегинде башкы прокурор Индира Жолдубаева прокуратура органдарынын коррупция каршы ишмердигиндеги негизги багыттар туурасында айтып берди. Жығылып қалған баласын тепкен киши Бишкектеги номер 1 тергөө абагына 2 айга камалды. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы кабарлады. Мындай чечимди кечинде Октябрь райондук соту чыгарды. Тергөө иштери бүткөнгө чейин шектүү адам тергөө абагында болот. Эгер анын күнөөсү далилденсе, ал 5 жылга чейин эркинен ажыратылышы да мүмкүн. Эске салсак, 2 декабрь күнү интернетте жерге кулап калган баланы чоң адам капталга тепкени видео тараган. Бул окуя интернеттеги соц тармактарда катуу нааразычылыктарды жаратып, айыптуу адам жазалансын деген талаптар айтылган. Ошол эле күнү милиция кызматкерлери аны таап Октябрь райондук ички иштер башкармалыгына алып барышкан. Кийинчерээк шектүү Сокулук районундагы мамлекеттик каттоо кызматында жетекчинин орун басары болуп иштейт турганы белгилүү болду. Мамгаттоонун жетекчилиги анын кечээ иштен кетирилгенин кабарлады. Бала учурда энеси менен ооруканада текшерүүдөн өтүп жатат. Жалал Абад областынын Сузак районунда 5 окуучуну сүзүп, жардам бербестен качып кеткен айдоочу изделүүдө. Бул окуя 3 декабрда болуп, Жалал Абад Казарман жолунун 35-чакырымындагы Сузактын Карачолок айылында жолдун четинде бараткан мектеп окуучуларын Нива унаасы коюп кеткен. Бир бала окуя болгон жерде көз жумса, 9-класстын окуучусу баш мээси чайкалып, оң бутунан жараат алып ооруканага түшкөн. Райондогу Октябрь айыл аймактык ооруканасынын дарыгерлери билдиргендей, жабырлануучунун ички органдарына операция жасалып, учурда абалы турукташууда. Эми анын бутуна да операция жасалуусу күтүлүүдө. Окуучуларды коюп кеткен Нива өлкөсүндөгү унаа Таран базар айылынан табылган. Ал эми шектүүгө издөө жарыяланып, тартип сакчылары аны издеп жатышат. Интернет булактарында жана WhatsApp кызматы аркылуу Чубак Ажы Жалиловду коргоп, митингге чыгарган маалыматтар тарап жатат. Анда милиция аны кыйнап жатыптыр. Андыктан 6 декабрь күнү жогорку кеңештин алдына митингге чыккыла деген атайын козуткан маанидеги сөздөр жазылган. Аларда бул маалымат Улуттук коопсуздук комитети тарабынан көзөмөлдөнүп жатканы кабарланды. Эгерде мыйзамга каршы келген чакырыктар болсо, алар мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартылышат, дешет УКМК өкүлдөрү. Белгиле кетсек, Алымдар кеңешинин мүчөсү Чубак Ажы Жалилов 2 аял алганын ачыктаганы коомчулукта кызуу талкуу жараткан. Бул боюнча Бишкек шаардык милициясы Жалиловду чакырып аңгемелешүү өткөргөн. Көп өтпөй бул тууралуу Чубак Ажы Жалилов интернет баракчасында билдирүү жасап, анда элди дүрбөткөн чагымчыл аракеттерди мен колдобойм жана чын жүрөгүмдөн жектеймин. Бардык маселелер укук талаасында чечилүүсүн туура деп эсептеймин деп жазды. Ананда сурак учурунда ага ылдык көрсөтүптүр деген маалымат чындыкка таптакыр кошпой турганын билдирди. Укуктары бузулган кыздардын жолу. Бүгүн Бишкекте ушунда аталыштагы акция өткөрүлүп, анда өспүрүм кезинде күйөөгө берилип, үй бүлөлүк зомбулукка кабылган кыздардын тагдыры талкууланды. Иш-чаранын уюштуруучулары муну менен коомчулуктун көңүлүн көйгөйлүү маселеге буруп, кыздардын укугун коргоону максат кылышканын айтышууда. Уркуя Салиеванын эстелигинин алдында өткөрүлгөн иш-чарада атайын желектер илинип, аларда турмуштан запкы жеген өспүрүмдөрдүн тагдыры жазылып, бут кийимдери коюлат. Мындай иш-чаралар өлкөнүн жер-жерлеринде дагы өткөрүлүүдө. Кыздардын укуктарын коргоого арналган акциядан Кайыр Жайлообекованын репортажы. Бул кыдырата тизилген желекчелерде өспүрүм курагында күйөөгө тийген кыздардын тагдыры, алардын башынан өткөн азабы баяндалган. Ар бир желекчеде жазылган тагдыр реалдуу жашоодон алынып, 18ге жетпей турмушка чыгып, зомбулукка кабылган кыздардын баяндары чагылдырылган. Укуктары бузулган кыздардын жолу. Акциянын аталышы айтып тургандай эле, өспүрүм кезинде күйөөгө берилип, билим ала албай өз келечегин өзү тандоо укугунан ажырган кыздардын көйгөйү чагылдырылган. Бул кыздарды күйөөгө берип жатканда ата-энелер кыздардын өзүнөн сурабайт. Кимдир бирөө ушундай окуялар болгон биздин изилдөөдө. Кимдир бирөө болсо кредитин төлөө үчүн дагы кызын 9-класстан кийин күйөөгө берип салган учурлар болгон. Акциянын максаты жалпы коомчулуктун
ошо өспүрүм курагында турмушка чыгып, үй бүлөлүк зомбулуктан таяк жеп жабыркаган аялдардын, кыздардын абалына коомчулуктун көңүлүн бурдурууда. Адистердин пикиринде эрте турмушка чыккан кыздардын никеси көбүнесе учурда ажырашуу менен аяктайт. Анын себеби үй бүлөдө кызга көрсөтүлгөн зомбулук. Көбүнесе күйөөсүнүн ур токмогунан жапа чегип, же анын туугандарынын кордугуна кабылат. Айрым учурда болсо жаш үй бүлөгө кайненеси кийлигишип, келинди колундагы баласы менен көчөгө чыгарып койгон учурлардагы кездешет дешет кризистик борборлордун кызматкерлери. Айтымдарында Кыргызстанда зөөкүр күйөөлөр менен чыдап жашап жүргөндөрдүн саны 100 деп саналат. Анткени калк арасында эл эмне дейт деген түшүнүк терең сиңип, жаштардын көбү ажырашкандан уялышат. Дал ушундай тагдырга кабылгандардын бири 22 жаштагы Айгерим. Вышла замуж в 16 лет. Мен 16 жашымда турмушка чыкканмын. Бирок өзүмдүн каалоом менен эмес, ата-энем күчтүү эле күйөөгө берип коюшкан. Кандай турмушка чыктым, ошол күндөн тарта запкы жей баштадым. Күйөөм күнүгө ичип келет. Анысы аз келгенсип кызыл камчы күнүгө сабайт. Бир жактан кайненем дагы батырбай койду. Ал дагы кол көтөргөн учурлар болду. Жада калса боюмда бар кезде дагы аяччы эмес. Күйөөм менен чыдап 3 жыл жашадым. Ажырашам десем ата-энем көнбөй туруп алды. Акырында сабырым түгөндү. Баламды алып кетип калдым. Мунун кесепетинен учурда ата-энем менен дагы катташпай калдым. Статистикалык маалыматка таянсак, жыл сайын Кыргызстанда 6000 чукул өспүрүм кыз жашы 15ге жетпей турмушка чыгат. Ал эми 160 000 жакыны жашы 18ге жетпей келин болгондор. Адистердин айтымында бул көрсөткүч жыл санап өсүп жатат. Өспүрүм кезинде турмуш кургандардын басымдуу бөлүгү айыл жергесинде кездешет. Она подвергается риску по ее здоровью. Эрте турмуш курган кыздар эрте эне болгонуна байланыштуу ден соолугунан жабыркашат. Алган эмес билимсиз калып жумушка орношуу жагынан дагы көп маселе пайда болот. Айтор эрте турмуш куруу кызды социалдык өнүгүү жана психологиялык жактан бир топ жабыркатат. Көбүнесе учурда жашы жете эле кыздарга молдо эле нике кыйып, мыйзамдуу түрдө каттоодон өтүшпөйт. Мындан улам кыз күйөөсү менен ажырашып кеткен учурда алимент жана ушул сыяктуу жардам ала албай кыйналышат. Акциянын уюштуруучулары эрте никеге каршы мыйзам күчүнө киргени менен ал кагаз түрүндө гана калып жатат дешет. Андыктан болуп жаткан мыйзам бузууларды көз жазымда калтырбастан диний ишмер ата-энелерди жана жашы жетели кызга үйлөнүп жаткандарды кылмыш жоопкерчилигине тартууну талап кылышууда. Ушундай эле иш-чаралар Токмок, Талас, Нарын, Ош, Жалал Абад, Каракол, Чолпон Ата шаарларында жана Алай районунда да өткөрүлүүдө. Кайыр Жайлообекова, Владимир Кулбалдиев, НТС. Билим берүү министрлигинин маалыматы боюнча быйыл 250 окуучу үйүнөн качып кеткен. Алардын айтымында мындай кадамга алар үй бүлөлүк зомбулуктан улам барышы толук мүмкүн. Соңку окуялар Кыргызстанда үй бүлөдөгү зомбулуктун алдын алуу чаралары жетишсиз жүргүзүлүп жатканын дагы бир ирет далилдеп койду дешет адистер. Профилактикалык чараларды жүргүзүүгө адистердин жетишсиздиги тоскоол болууда өкүлдөрү. Мисалы, бир райондо балдар менен иштеген 3 гана адис иш алып барат. Алар окуя болгон жерге дароо жетип барып, чара көрө алышпайт. Алардын жерлерге барып иштөөсүнө да каражат бөлүнгөн эмес. Анын айынан кайгылуу окуя болгондон кийин гана анын кесепеттери менен күрөшүү адатка айланган. Кененирээк Мээрим Ташыбекова айтып берет. Өз баласын жыгылып жаткан жеринен тепкилеген Барьер Адиевдин кечээ баш коргоо чарасы каралып, тергөө иштери аяктаганча 2 айга камакка алынды. Эске салсак, бул факт боюнча 234-берене менен кылмыш иши козголгон. Өлкө мыйзамдары боюнча бөбөккө зомбулук көрсөткөндөр 5 жылга чейин эркинен ажыратылат. Үй бүлөдө бул алардын жалгыз баласы эмес экени аныкталды. Алардын мындан улуу дагы бир кызы бар. Андыктан укук коргоочулар бул үй бүлөдөгү абалды толук көзөмөлгө алуу үчүн атайын органдарга кат жолдошту. Бул окуя өлкөдө алсыз үй бүлө мүчөлөрүн коргоо боюнча иш-аракеттер жетишсиз экенин дагы бир жолу далилдеп койду. Окуя болгондон кийин гана чара көрүлөт. Ал эми алдын алуу иштерин жүргүзүүгө адистер жетишсиз. Социалдык өнүктүрүү министрлигинин алдында үй бүлө жана балдарды коргоо башкармалыгы иш алып барат. Бирок алардын өкүлдөрүн ар бир айылга жөнөтүүгө мүмкүнчүлүк жок. Бир райондун калкына жараша 3-4 гана кызматкер бар. Эми бул боюнча толугунан иш алып барууга аракет кылып жатат, бирок бул кызматкерлердин саны аз. Командировочный расход деп коеюн, ошол жол киреси эмеси көрсөтүлгөн эмес. Кээ бир учурда бир 100 километрден ашык барганга чейин муктаж болушат. Ошол учурда ар бир кызматкер кээ бир учурда өзүнүн баягы чөнтөгүнүндө жол расходун төлөгөн учурлар болот. Ошондой эле мектептерде социалдык психологдор жетиштүү иш алып барышпайт. Чет өлкөлөрдө ошо мектептерде же бала бакчасында баланын жүрүш турушун боюнча байкап алдын алуу иштерин жүргүзө баштайт. Бизде эми ошондой тиги шартка жеткенге
Биз дагы аракет кылып атабыз. Билим берүү органдары дагы, башкалар дагы бияка бир комплекстүү чара көрүшүбүз керек. Укук коргоочулар жана Билим берүү министрлигинин демилгеси менен өлкөдө балдарды зомбулуктан коргоо үчүн атайын программа иштелип чыккан. Адистер бул маселе боюнча 8 мекеме биргелешип иш алып барышы керек дешкен. Ал быйыл күчүнө кирди, бирок азырынча натыйжасын бере элек. Үй бүлөлүк зомбулуктан тажаган бала үйдөн качып кетүүгө аргасыз болот. Кээси кордукка чыдабай өз өмүрүнө кол салат. Азыркы учурларда бир 250ден ашык бала жана үйүнөн качып кеткен балдардын саны катталат. Себеби бала ооруп калып, же болбосо тумоолоп калса, анда бул себептүү болот. А кээ бир учурларда бала ошо үй бүлөдөн жана зордук зомбулукка кабыл алган учурларда бала үй бүлөсүнөн качып кетет да. Көп учурларда мисалы эгер класс жетекчилери аларды байкалып калат, анткени кээ бир учурларда балдар ушул көк ала болуп келишет. Же болбосо жанагындай урт токмокко жеп калган балдар болот. Кыргызстанда 19 миңден ашуун жетим бала бар. Ага кошумча чет өлкөгө иштеп кеткен жарандардын балдары туугандарында калат. Алардын көпчүлүгү үй бүлөлүк зомбулукка дуушар болуп жашап келишет. Мындай окуялардын кесепетин жойгондон көрө алдын алуу чаралары көрүлсө, мамлекетке да пайда болмок дешет адистер. Мейли Молдова болобу же ушул Россия болобу же болбосо өнүккөн мамлекеттерди алсак, ал жерде социалдык кызматкерлер абдан көп да. Ошондуктан алар мындай өкмөткө да мындай арзан кызмат деп эсептелет да. Себеби деген чоң жетим балдар үйлөрүн кургандан көрө же болбосо адамды деген алар зор зомбулукка учурагандан кийин ооруканага жаткыргандан көрө алар ушул арзан мындай арзан подходдор менен иштейт да, жол менен иштейт. Азыр коомдо баары каражат табууну биринчи орунга коет. Акчанын көпчүлүк бөлүгүн башка муктаждыктарга коротуп, ал эми балдар көпчүлүк учурда унутта калат дешүүдө адистер. Ата-энелер өз балдарын тамак аш жана кийим кече менен гана камсыз кылып, алардын жан дүйнөсү унутта калат. Кээде алар менен сүйлөшүүгө да убакыт жетишсиз. Анын кесепети оор болуп жатканын бүгүн турмуш далилдеп отурат. Мээрим Ташыбекова, Нурбек Капаров, НТС. Балдардын укуктарын коргоо маселесинен Бирбек Айтикеевдин кайчы пикир берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышы дагы арналды. Көйгөйлүү суроо боюнча талкууну жаңылыктар чыгарылышы аяктагандан кийин НТСтен көрүңүздөр. Кыргызстандын жаш хоккейчилери Америка Кошмо Штаттарынын Чикаго шаарында өткөн Баррингтон Айс Арена 2017 эл аралык турниринин чемпиону аталып, алтын медальдарга ээ болушту. Финалдык беттеште биздин кичинекей мекендештер Айсдок командасы менен таймашкан. Биринчи айлампада 3-0 эсебинде Айсдок оюнчулары алдыга чыгышса, кийинки дагы 2 турда теңме-тең чыгышкан. Акыркы чечүүчү айлампада 7-8 эсебинде кыргызстандык оюнчулар жеңишти алып келишкен. Эске салсак, Баррингтон Айс Арена 2017 мелдеши 1 декабрда башталган. Ага АКШ, Канада жана Кыргызстандан 5 команда катышты. Бишкектин хоккей боюнча балдар курама командасы финалга чейин 3 беттеш өткөргөн. Анда алар бир командадан жеңилсе, 2 команданы чоң айырма менен утуп алышып, финалга жолдомо алышкан. Жаңылыктар чыгарылышы ушуну менен соңуна чыгат. Биздин жаңылыктарды жана башка берүүлөрдү НТС Чекит KG сайтынан жана YouTube порталынан да көрө аласыздар. НТСтен алыстабаңыздар, НТС баарын көрсөтөт. Саламат болуңуздар. Аманчылыкта көрүшөлү.